Алмаз Акунжанович, мен сизге кайрылайын дедим эле азыр. Мына кечээ күнү биздин Лейлек районундагы Жаңжер айыл өкмөтүнүн жаштары президентке кайрылуу жазашты. Бул кайрылууда чынында бул баягы чегара көйгөйү да, чегара маселеси. Жаштар айткан сөзү 100% чындык. 70% эл көчүп кетип калды. Мектеп окуучулары ар бир класста 5-тен 6-дан окуучу калды. Айыл жеринде мисалы арка айылында жалаң эркектер эле калды. Аялдар, балдар барысы шыгылып баягы Бишкекке кеткен ар жака кетти. Чийдей тарады эл. Чийдей тарады. Ошон үчүн мына мен өкмөткө ушул айта барсаңыз, Акылбек Үсөнбековичке айылдагы элдин санын сынагын санакты жакшынакай кылып баягы 3 миллиард акча бөлүп бердик эле үй салганга. Үй салып бергени менен эл кооптонуп туруп барбаса эмне болот ал? Бул чоң көйгөй да, мына кече жаштар дагы президенттин келишин суранып атат. Келиңиз, биз сиз менен түзмө-түз сүйлөшөлү деп жаштардын пикирин мына мен эми ошол эл өкүлү катары айтып коеюн, ушуну айта барсаңыз. Рахмат.